Bir суткада 96 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 43, Ош шаары 2, Чүй облусу 35, Ош облусу 3, Нарын облусу 3, Ысык Көл облусу 8, Жалал Абад облусу 2 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2 бейтап каза тапты. Март айынан бери 87239 киши вируска чалдыгып, 1487 бейтап көз жумду. 19 мартка караган түнү Өзгөн шаарында автоунаада бараткан кишилерге куралдуу кол салуу катталды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Анда айтылгандай, окуя шаардын Ленин көчөсүндө болгон. Жолдун четинде токтоп турган Honda Inspire үлгүсүндөгү машинеде отурган 3 кишиге таңга жуук саат 3:15 чамасында белгисиз адамдар ок чыгарган. Кол салуудан улам 31 жана 21 жаштагы 2 жаран оор жараат алып, ооруканага бараткан учурда каза болгон. 31 жаштагы дагы бир жарандын абалы оор. Жабырлануучу Өзгөн райондук аймактык ооруканасында жатат. Кылмышка шектүүлөр окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Аларга издөө жарыяланды. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан фискалдык органдардын ишиндеги коррупциялык фактыларды аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө ишкердик субъектилердин салыктык чегерүүлөрүнүн мыйзамсыз төмөндөтүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурулгандыгы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 2021 жылдын 18 мартында салык төлөөдөн баш тартууга жардам үчүн сыйлык катары 240 000 сом өлчөмүндө пара алуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Бишкек шаарынын Свердлов райондук МСКБнын башчысынын орун басары жана Бишкек шаарынын Ленин району боюнча МСКБнын инспектору кармалышты. Такталгандай, аталган жогорку кызмат адамдар жеке ишкерлер менен жең учунан сүйлөшүп алып, жасалма документтерди колдонушуп, Кыргыз Республикасына импорттолуучу элге керектелүүчү товарларга салыктык чегерүү алынып салынгандыгын аныкталды. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү Бишкектеги аскердик бөлүктөрдөн кургагучук жугуп, ооруканага жаткан аскерлердин саны 15ке жетти. Бул тууралуу Бишкек шаардык кургагучук боюнча диспансеринин башкы дарыгери Тамара Баялиева билдирди. Бишкектеги куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97-632 аскер бөлүгүнөн 14 адам, номер 74-12 аскер бөлүгүнөн 1 кишиден кургагучук аныкталды. Инфекцияны жугузгандар бизге келгиче невролог, терапевт сыяктуу дарыгерлерге да кайрылган экен. Азыр абалдары туруктуу дарыланып жатышат. Оору жуктургандар дагы аныкталып, саны көбөйүшү мүмкүн. Аскер бөлүгүндөгү кызматкерлер рентген текшерүүдөн өтүштү. Оорунун жайылуусуна жооптулар боюнча кызматтык иликтөө башталды. Кыргызстанда кургагучукка кабылгандардын 70% эмгекке жөндөмдүү курактагылар. Жалал Абад жана Баткен облусунда жашаган 6 айдан 2 жашка чейинки балдардын 90% бир суткада азыктануусуна печенье, газдалган суусундук, туздалган печенье баштаган зыяндуу азыктарды жейт. Бул маалымат USAID уюмунун мыкты азыктануу долбоорунун алкагында жүргөн изилдөөдө аныкталды. Жогоруда саналган зыяндуу тамак ашынын түрү балдарда ашыкча салмакка жол ачып, дени сак чоңоюшуна тоскоол болот. Долбоордун алкагында 17 миңдей үй бүлө сурамжылоого алынган. Анын натыйжасында 6 айга чейинки балдардын жарымы гана жалаң эмчек сүтү менен чоңоюп жатканы билинди. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 18 жашка чыга элек 1 миллиондон ашуун бала бар. Балдар арасындагы жакырчылык 32,1% деп эсептелет. 5 жашка чыга элек балдардын 43% аз кандуулук оорусу менен жабыркайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектин көчөлөрүнө жана чет жакасындагы айылдарга абанын булгануусун ченей турган 50 датчик орнотот. Жабдыктар Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланганын мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Кечээ абанын сапатын үзгүлтүксүз өлчөөнү ишке ашыруучу электрондук картанын бет ачары болуп өткөн. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Бообек Ажикеев, аталган банктын Кыргызстандагы атайын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Канокман Лао Арая жана Алматы Бишкек экономикалык коридорунан өкүлдөр катышкан. Канокман Лао Арая өзү өскөн жер менен Бишкекти салыштырган. Эми Бишкек шаарынын абасы кандай экенине кызыктар болгондор Кыргыз Гидрометтин жана Алматы Бишкек экономикалык коридору программасынын сайттарынан каалаган учурда көрө алары белгиленди.
Арменияда 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөт. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Никол Пашинян оппозициядагы Гүлдөгөн Армения фракциясынын лидери Гарик Сарукян менен жолуккандан соң билдирди. Премьер-министр жолугушууда мөөнөтүнөн мурда өтчү шайлоо саясий кризистен чыгуунун эң жакшы жолу деген жыйынтыкка келгенин билдирди. Армян аскерлери былтыр күзүндө Азербайжанга каршы Тоолук Карабах үчүн кармашта жеңилүү ызасын тарткандан кийин оппозиция Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып келет. Оппозициялык партиялардын коалициясы Пашинянды бийликтен убактылуу өкмөткө өткөрүп берүүгө мажбурлоо максатында Ереванда жана өлкөнүн башка аймактарында өкмөткө каршы ири нааразычылык жыйындары өткөрүлүп келе жатат. Бишкек шаарында 21 март Норуз майрамына карата иш-чаралар өткөрүлбөйт. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Мунун себебин алар пандемияга байланыштуу деген жүйө менен келтиришүүдө. Санэпид көзөмөл борборунун маалыматына ылайык, Бишкекте 2021 жылдын январь айынан 18 мартка карата коронавирус жана пневмония менен ооруган учурлардын саны 2551ге жетти. Коронавирустун жаңы штаммынын дүйнөдө жайылышы, коңшу өлкөлөрдө карантиндик чектөөлөрдүн күчөтүлүшү жана Кыргызстандагы эпид кырдаалдын туруктуу эмес абалын эске алуу менен Бишкекте Норуз майрамына карата өткөрүлө турган иш-чараларга чектөө киргизилет деп айтылат маалыматта. Ош шаарында 21 март Норуз 2021 элдик майрамы борбордук аянтта чоң салтанат менен белгиленет. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, майрамдык иш-чара саат 10:00 эстрада жылдыздарынын Ош шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын чыгармачыл топторунун катышуусундагы концерттик программа менен башталып, Норуз майрамына арналган театралдаштырылган көрүнүштөр менен коштолот. Мындан тышкары кыргыз элинин каада салтын көрсөтүү сынагы, боз ий төгүү жарышы, аш фестивали, кыргыз улуттук спорттук оюндары боюнча мелдештер уюштурулат. Ал эми Борбор кала Бишкек шаарында пандемияга байланыштуу деген жүйө менен Норуз майрамына карата иш-чаралар өткөрүлбөй турган болду.